Жөніңізді айтып қойсаңыз. Жоқ, ой тұрғаныз, бұл неге мен білет дейді. Сіз кімсіз мен білет дегідей. Шығырам мен. Бұл іштеген болса мен 15-20 жыл іштегенбіз журналистикада. Жоқ. Шеп, қой тұрсаңыз, мен неге мені оскорблять етеді, неге мен білет дейді бұл кіші. Неге мені білет дейсіз сіз? Телефон, шеп. Интернетке шығады бұл. Сөз, мен генерал прокурор президентке шен қайрылым керек болса. Қолыңары қой өргілі. Мұнеке Баткен аэропортына стратегический объект. Бұл жерде азыр прокуратураның өкілдері келіп алып мені. Телефонды қармаңыз. Телефонды қармаңыз. Запись кетті. Қойырсыңыз? Запись кетті. Қойырыңыз. Мұнеке азыр прокуратура тарауына мені билеттеп сөгіп, начальник аэропорты. Бұл жерде прокуратураның өкілі. Барыңар интернетке шығасың. Надо будет президентке чейін қайрылам. Мыйзам бұзу ушул жерден башталат. Мынакей азыр форма кийген киши. Мен қолымда телефонға тиішпегілі ақыңар жоқ. Это личность. Мен ушул киши үчүн мен кызматтан бошоонго да даярмын. Эгерде мени ушул билет деген сөз үчүн мага жооп берсин бул киши. Сиз аты жөнүңүз ким? Жок, аты жөнүңүз ким? Мынакей күбөлөр турат азыр. Мынакей Ош аэропортунун шеф қой тұрсаңыз? Мен аяғына чейін жетпен бұл кішін. Мені кете тұрған болып қалыпсың деп, тойып қалыпсың дейсіз. Жоқ, сіз қой тұрыңыз, арғы бұспай. Сіз кемсіз маға, билет дегідей мені. Сіз енді үшін келу алып, аэропорттың ішінде мені билет деп айтасыз. Сіз кемсіз, мыйзам алдында бардығыз бірдейсіз. Президент айтқан азыр, коррупцияға жол жоқ, ешқандай. Бұл машиналар, бұл уналар бізден, Ошки филиалдың уналар, біз прямой Ошқа баш ебіз. Бұлар бізге тексеруге келген бұлар. Аэропорттың бұларды болады, ұстапта бар бізде. Сіз еме сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз форма менен, эмне үчүн мен мага билет деп сөгүнүп атасыз. Сіз сөгүнүп атасыз. Бұл жерде мага эки адам, эки күбөлөр турат. Сіз билет деп атасыз азыр. Жумушунан айрылып калгың келди, тоюп калдың деген сөздөрдү айтасыз. Кандай сөз болгон жок. Керек болсо президенттин өзүндө да киргенге мүмкүнчүлүк алабыз. Сөз болгон жок. Кандай сөз болгон жок. Андай сөз болған жоқ па? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Мен анчалық гипске тұрып өтілем, ше? Сіз сөзіңізге жооп беріңіз. Сіз мына формаңызға таянып, мыйзам сіздер тарапта иштейби? Мыйзам сіз тарапта иштейби? Эл үчүн иштейт. Мыйзам эл үчүн иштейт. Эмне үчүн келип алып сиз мага оскорблять этесиз? Бул территорияга авиационный безопасностька мен гана башым менен жооп берем. Маселелер эмне турат деп сурап койдум сизден. Эгерде сиз ошентип менин аркамга кирише турсаңыз, мен бул ишти таштап кеткенге даярмын. Мен даярмын. Себеби мен мыйзам алдында, өлкө алдында, эл алдында мен ачык жана акыйкат чын иштеп атам. Сиздерге окшогон, мондай сиздерге окшогондордун айынан бизге жаш кадрлар талканып атат. Президент айткан азыр. Жаш кадрларды колдойлу деп атат. Мынакей сиз формаңызды келип алып, авиационный безопасность бул жерде мен жооп берем. Жетекчиңиз менен турам мен. Мен жетекчи менен турасыз. Мен жетекчинин алдына келип алып, мени оскорблять этип атасыз. Сиз муну мыйзам алдында жооп бересиз. Сөзсүз түрдө. Ат фамилияңыз ким сиздин? Рахмат сизге. Ким ат фамилияңыз? Ол прокурор. Қалмұрзаев, Бывший Абиш Қалмұрзаевтың губернатордың енесі болса? Жоқ. Бір туған енесі болса. Ал кишинде қандай жүрген журналисттер жақсы біледі. Қантип жұмыстан кеткенде. Эми сіз мына айтқан сөзіңізге жооп бересиз мыйзам алдында. Жоқ, мен сіздің үстіңізден военный прокуратураға жазам. Сөз тура, сіз мыйзам алдында жооп беришиңиз керек. Жаман сөз айткан деле жокмун. Сіз мени азыр бул сөзүңүз менен кандай атырып, мен жөнлүү келген объектке атырыламбы? Мен могу машиналар эмне турат деп сурап койгон үчүн артырылып атасыз. Сиз ага чейин телефонун көтөргөнгө чейин сиз айтып атасыз. Сиз айтып атасыз. Келип алып туруп, билет сен эмне тоюп калдыңбы? Начальниктин алдында мен ошентип деп сөгүнүп атасыз мага. Сиз анда сөгүнгө укуңуз жок. Начальниктин алдында ошентпек белем мен. Начальниктин алдында эле айтып атасыз. Жокмун мен. Начальниктин алдында эле айтып атасыз. Сиз мени айтып оскорблять этпеңиз. Сиз кимсиз? Мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз. Сиз формаңызга таянып мени коркутасызбы? Мен даярмын ушул жумушумду жоготконгочу, эгерде мыйзам иштебесе. Керек болсо мына президентке чейин. Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Жаныбеков Нургазы Абдиназарович. 1981 жылы Баткен шаарында жөнөкөлө карапайым калктын үй бүлөсүндө жарык дүнүйгө келгем. Убакыт келип авиациялык окуу жайды аяктап өлкөгө жаңы бийлик орногондон баштап эле менин асыл ой тилектерим орундалып, Баткен аэропортунун жетекчи кызматына дайындалдым. Бул кызматта иштегениме быйыл 2 жылга чукул убакыт болду. Бүгүн Кыргыз элиме, Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Сооронбай Шариповичке, Коопсуздук кеңешине, Манас эл аралык аэропортунун председатели Мурат Примбердиевке кайрылуу жасайм.
Анткени бүгүнкү күндө Баткен аэропортун эретке келтирип, тартипти орнотууга аракет кылган иштеринде Ош аэропортунун жетекчиси Талант Исаков четке кагып, мага каршы куугунтук иштерин жасап жатат. Мындан 2 ай мурда Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев Баткен аэропортуна келип, менин жеке аброюма шек келтирип, оозуна кирген уят сөздөрү менен менин жетекчилигимдин элдин алдында уят кылды. Эни көбүштеп калдыңбы деген уят ыплас сөздөрү менен сөгүп силкип кирди. Бирок мага биринчи кезекте 96 жүргүнчүнүн өмүрү маанилүү жана алардын коопсуздугун камсыз кылып берүү менин негизги милдетим болуп саналат. Ошол прокурордун менин жеке кадыр баркыма, намысыма шек келтирген уят ыплас сөздөрүн Оштун жетекчиси Талат Качкынбаев да колдоп турганы белгилүү болду. Бүгүн 28 декабрь мен өз калуум менен 31 декабрь күнгө арызымды жазып кетүүгө мажбур болуп жатам. Буга чейин президентибиз 2 жолу Баткенге иш сапары тартып, Баткен аэропортуна учуп келип кетти. Президенттин коопсуздугу биринчи кезекте аэропорттун чек арасында менин мойнумда болчу. Бир гана өлкө башы эмес, бардык жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо биринчи менин милдетим. Анткени авиациялык коопсуздукка мен гана кет башым менен жооп берем. Баткен аэропортунда жетекчи болуп отурганга чейин үй бүлөлүк клан башкарып келген. Тагыраак айтканда Имаров Амирбек жетекчи, аэропорттун мурдагы жетекчиси. Аэропорттун бир канча жерин менчиктештирип, үй, кафе, авиакасса салып алган өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Баласы госрегистрдин жетекчисинин орун басары азыр деле Имаров Адылбек азыркы күндө да тез жеттин атайын өкүлү. Бул дагы мыйзамга туура келбейт. Анткени мамлекеттик кызматкер жумушу убактысында жумуш ордунда эмес, аэропорттун ичинде башка кызмат менен алек болуп келет. Муну мен далилдеп бере алам. Кызы Имарова Гүлай ошол жетекчинин, мурдагы жетекчинин азыр деле иштейт, САП кызматында иштеген кызматкер. Ал эми келини болсо аэронавигация кызматында. Бир тармакта 4 киши иштеп келген. Бүгүнкү күндө Баткен аэропортунда сабатсыз кызматкерлер дагы бар. Мен Ош аэропортунун кадрлар бөлүмүнө бир нече жолу кайрылгам кат менен. Бирок Оштун жетекчилиги буга көңүл бурган эмес, көз жумуп келген. Билимдүүлөр калып кетип, билимсиздер тааныш билиштердин коррупциянын бети ачылбай жатат. Өлкө башчыбыз бизге далилдерди бергиле, жардам бергиле деп жатат. Авиация тармагында коррупция күч алып, тааныш билиштер тармагы болуп, билимдүүлөр, таанышы жоктор четте калып кетип жатат. Мен оюмча ушунун айынан дагы кара тизмеден чыгуу кыйын болуп жатат деп ойлойм. Баса белгилеп кетүүчү жагдай Баткен аэропортуна эл аралык деген макамды берип коюшкан. Бирок 10 адамдан турган аэропорт эч качан эл аралык макамга жооп бербейт. Аэропортто 2 кароолчу бар, жөнөкөй мисал. Бир кароолчу 2 сутка бою бир сменде турат. Бул дагы авиациялык нормага жооп бербейт. Мен бүгүнкү күндө мажбур иретинде өз калуум менен жазып берген арызымдын негизинде жумушумдан кетип жатам. Анткени Баткен облусунун прокурору Бакыт Халмурзаев аэропортко келип авиациялык эрежеге баш ийбей, тартипти сактабай, менин ар намысыма, кадыр баркыма шек келтирип, жаман ыплас сүйлөгөн сөздөрүн анын саясатын Ош аэропортунун жетекчиси колдоп жатат. Бул видео кайрылуу менин коопсуздугума да таасир бериши толук мүмкүн. Өлкө башчыбыз урматтуу Сооронбай Шарипович жана коопсуздук кеңеши жана Манас эл аралык аэропортунун жетекчилиги акыйкаттыкты, адилеттүүлүктү, чындыкты колдосо, бул кайрылуу көңүл четинде калбайт деп мен терең ишенем. Терең урматы менен 31 декабрга чейинки Баткен аэропортунун жетекчиси Жаныбеков Нургазы. Чоң рахмат.